Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, мен сиздер менен бүгүн пайгамбар алейхиссаламдын, Мухаммад пайгамбар алейхиссаламдын берешендүүлүгү боюнча маалымат менен бөлүшкүм келет. Ошол шариатта айтылат, эң берешен бул Аллах Таала дейт. Андан кийин менмин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтат да. Мындай чыкканда дүйнөдөгү эң берешен адам тарыхта бул пайгамбар алейхиссалам болгон да. Айтылат, ошо пайгамбарга келип бирөө жарым бир нерсе сураса, пайгамбар жок деп жооп бербечү экен. Эгер өзүндө болбой калса, баланчадан алып ал, менин атыма жаздырып кой деп беришкен, же болбосо өзү барып карызга алып беришкен да. Мындай чыкканда өзүндө жок болгон убакта дагы ал ошол дүйнөсү менен бөлүшкөн. Алымдар айтат, дагы ушул кайрымдуулуктун, берешендиктин эки түрү бар дейт. Бирөөсү ушул сабаха деп коет экен. Ал сенден бирөө карыз алса, сен анын карызын кечиресиң, же карызын жеңилдетесиң, же карызын күтөсүң да. Карама каршысы ага кыйындык кылбай жеңилдетесиң. Экинчиси бул саха деп коет экен. Бул сен өзүңдөгү бар нерсени туугандарыңа, үй бүлөңө, жакындарыңа, жетимдерге, жесирлерге бөлүшөсүң. Эми азыркы айтыла турган нерсе бул жана саха деген өзүңдөгү бар нерсени бөлүшүү. Андан кийин күндөрдүн биринде пайгамбардан бирөө келип сураганда, ал ага кой берген экен. Анан ал исламды кабыл алып, өзүнүн уурусуна барып айтат экен да, исламды кабыл алгыла, Мухаммад алейхиссалам аябай берешен адам экен депчи. Кыскача айтканда, эң берешен адам адамдардын ичинен бул пайгамбар алейхиссалам болгон. Тарыхта көп далилдер бар. Сиздердин көңүлүңүздү дагы бир нерсеге бургум келип атат. Дагы бир нерсеге. Ошол берешендиктин эки түрү бар. Бирөөсү дүйнөлүк берешендик, экинчиси бул илимдин берешендиги да. Хадисте келет, адам эки нерсеге эле мындай айтканда көз артса болот, орусча айтканда завидовать этсе болот дейт. Бул өзүнүн дүйнөсүн динде таркатып аткандарга, мечит салып атат, көпүрө салып атат, жетимдерге жардам берип атат. Ошол адамга мен да ошентип таратайын, ошол эле убакта анын да байлыгы болсун деген айтсаңыз жарашат болот. Экинчиси бул илим таркатып аткан адамга мен да ушундай ислам динин таркатсам деген ниетте болот дейт да. Дагы бир жолу кайталап айтам. Берешендиктин эки түрү бар. Бирөөсү дүйнөлүк берешендик, экинчиси илим. Илим дегеним алымдар ошол пенденин Аллах Тааланы таанышына, пенденин Аллах Тааланы сүйүшүнө себепчи боло турган илимди таратат. Пенденин Аллах Тааланы таанып, жалгыз өзүнө сыйына турган илимди таркатат. Себеби шариатта айтылат, кимди Аллах Таала сүйсө, анда мындан өткөн сүйүү жок да. Мындан өткөн сүйүү жок. Ал Жебрейлди чакырат экен, мен Абдулла деген кулумду сүйдүм, сен дагы сүй дейт экен да. Мындай чыкканда Аллах Таалам бир пендени сүйсө, ал анын жүрөгү болот, ал анын көзү болот, ал анын кулагы болот, кармаган колу болот, баскан буту болот да. Алла Тааланын сүйүүсүнөн өткөн сүйүү жок да. Ошон үчүн бул чоң берешендик, илим таркатып, Аллах Тааланы таанышына себеп болгон. Андан кийинкиси дүйнөлүк. Бул жактан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң алдыңкы, эң биринчи болгон. Мен Алла Таалага шүгүр келтирем. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болгонуна шүгүр келтирем. Жана сиздердей бир туугандарым барына шүгүр келтирем. Алхамдулилlah.